Assalamu alaikum, арыбаңыздар, урматтуу мекендештер. Жакшы турасыздарбы? Бүгүнкү видео кайрылуу сын пикир эмес, бир сунуш менен кайрылам. Мүмкүн өтүнүчпү, мүмкүн суранычпы, эмне үчүн сын пикир эмес, себеби бүгүнкү бийликтин сырты жалтырак, ичи калтырак саясаты көпкө узабайт экенин мен түшүндүм. Анан бир сунуш менен кайрылып атам. Садыр Нуркожоевич ошо камактагы бардык саясий беренелер менен камалган активисттерим азыр бүгүнкү күндө мурда чоң кызмат элеген саясатчылар деле жок экен. Мына карап көрсөм түрмөдөчү, камакта бүт эле активисттер, журналисттер. Эми алар силерге эч кандай деле коркунуч деле жаратпаса керек. Менин сунушум ушул жаңы жылда, жаңы жыл майрам болгон үчүн эмес, жаңы жылда жаңы календардын барактары жаңырып аткан үчүн алар дагы жаңы жашоо баштасын, силер дагы жаңы мамиле, коомчулук менен ошо камактагы жарандарды деле бошотуп койсоңор, жаңы жылды үйүнөн тоссобу деген бир аруу тилек менен кайрылып атам да. Анан аягымдар ойлошу мүмкүн, сен өзүң келериң аз калгандан кийин ушинтип атасың деп, жай менден башкасын кечирип койгула, менден башкасын пробация мененби, актаппы, штраф кылыппы, иши кылып бошотуп койсоңор деген эле сунуш. Мен болсо мен баргандан эле өнүгүп кетмек белеңер. Мен барганда мен же тирүү барам, же өлүгүм барат, же бүгүн болбосо эртең барам, же өзүңөр кармап кетесиңер, кармап кетпесеңер мүмкүн өзүм барам, же силер бийликте отурганда барам, мүмкүн бийликтен кулаганда барам. Анын баарын эми жараткан өзү билет экен. Анан урматтуу мекендештер, мындай да, Садыр Нуркожоевич ошол Акылбек Жапаровдун саясатын, бул заманбап саясат эмес. Элди кыйнап атасыңар. Бул ЭТТмби, башкасыбы, ошо салык системасы, салынып аткан штрафтар мындай кандай десем, поэтапно мындай кирсе, жеңилдетилип, ишкерлерибиз сыртка качып кетпесе, ошолорго бир колдоо болсо деген гана ойду биз айтып жүрсөк, бизди бузуку эл душманы деп жүрүп, бүгүн президент баш болуп. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкым дагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби, ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керек болот экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эч элге чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официантка алып кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Менин баса белгилеп коюн, жеке менин айткандарым туура чыкканын бүгүн президент баш болуп мойнуңарга алып атасыңар. Эми бул ушул жолго бардыңар, мына жеңилдетип атасыңар, айла жок ушул жолго бардыңар да, бул туура жол.
дагы бир нерсени баса белгилеп коеюн. Баары бир мен айтып аткан, мен берип аткан сунуш актап койгула, бошотуп койгула, жаңы жылды үйүнөн тоссун деп аткан. Буга да акыры ушуга келесиңер. Мойнуңарга алып, баары бир алар менен диалог кылыппы, сүйлөшүппү, пробацияга чыгарып, буга келесиңер баары бир. Ошон үчүн жаңы жылды үйүнөн тоссун. Мындай карап көрсөм, бир дагы мурда коррупцияга шектелген, чоң кызматты ээлеген деле бир дагы жараныбыз калбай калыптыр. Именно ошол саясий мотив менен камалган, саясий беренелер менен камалгандар, бүт эле жарандык активисттер, ушу кыздарыбыз жок дегенде балдары менен Махабат Тажыбек кызы, ошол Канике Аранова, Зарина Төрөкуловалар балдары менен, бала чакасы менен үйүнөн тоссу, андан тышкары ушу Адилет Балтабай деле жөн эле отурат. Ушундай Данияр Ахматовдун дагы кызы онкологический больной, рак менен ооруйт. Садыр Нуркожоевич, балаңызды сүзүп алган, кырсыктап. Ошол адамды деле кечирдиңиз эле. Эми бул жарандарды деле кечирип бир чыгарып койсоңор, эми кечиргидей күнөө деле кылган эмесмин, бирок ошо актап койсоңор, бир компромисске келип деген аруу тилек менен кайрылып атам. Ушундай урматтуу мекендештер, анан ишкерлер кийинки видео кайрылууда кайсы ишкерлерге стадионду салдыргансыңар, кайсы ишкерлерге айылыңарга чейин жол салдыргансыңар, алар байкуштар бияка чейин келип, бияктан жумуш орун түзүп, бияка инвестиция кылып, бияка салык төлөп Дубайга иштеп атат. Ошолорду колдогондо, кыспаганда, ар кандай шылтоо менен ар бирин эле ОПГны колдогонсуң, ОПГны финансировать эткенсиң деп иш козгой бербей, бир алтын ортолук деп коет го, золотая серединка. Аларга деле бир мындай амнистия кылганыңарда, булар деле ошол жумуш орундарды Кыргызстандан түзүп, салыкты Кыргызстандан төлөп ошол жака инвестиция кылмакта. Билип атышат, алардын аты жөнүн, кандай шарттар менен алардын мандаттарын алгансыңар, бизнестерин кантип кыскансыңар, айылыңарга чейин кантип жол салдырып атасыңар, кийинки чыгарылышта айтып берем. Бүгүнкү сунушум ошол. Садыр Нуркожоевич, баарыңардын ишиңер ийгилик, урматтуу мекендештер. Баарыңарга ийгилик. 2023 жылы Куранды эл алдында өрттөп атагы чыккан Ирактын жараны Салван Момиканы Швециянын Содертиали шаарында атып кетишкен четелдик маалымат каражаттары жазууда. Стокгольм полициянын басма сөз кызматы Батирде 40 жаштагы эркек киши табылган. Ал ооруканага жетпей көз жумган деп билдирген. Момикти кечинде ал өзүнүн TikTok баракчасында түз эфирде отурган учурда атып кетишкен. Бүгүн 30 январда Момик жана башка 4 жаран катышкан кастыкты козутуу кылмышы боюнча соттун чечими чыкмак. Айыпталуучулардын бири Салван Наджем өзүнүн социалдык тармактар баракчасында 2 мен кийинки деп жазган. Момикка буга чейин ал өзүнүн дүйнөдөгү жана Европадагы чыныгы жалгыз качкын экенин айткан. Несахар долбоорунда белгилүү болууга даяр эмес болчумун. Депутат Эрулан Көкүлов Light Podcast YouTube каналына берген маегинде айрымдар аны так сүйлөй албагандыгына асылып, чүнчүтүп жиберишкендигин айткан. Бул эмне мынча узун, кыйшык, чачтары курткасы кантет, бир эле джинсы шым кийип жүрө береби деген сыяктуу терс пикирлер жазылган. Жан дүйнөм мага эмес, тамагаштардагы көйгөйгө көңүл бургулачы деп кыйкыргысы келчү. Кийинчерээк ал кемчиликтерим кайра менин фишкам экенин түшүндүм деген.